кеңештеги апта ичиндеги окуяларды жыйынтыктаган парламент көрсөтүүсү эфирде. Саламатсыздарбы? Алгач окуялардын кыскача түрмөгү. Төрага баштаган делегациянын Швейцария жана Венгрияга жасаган иш сапары жыйынтыкталды. Чегаралар коңшулаш элдерди алыстатууга эмес, жакындатууга кызмат кылышы керек дешет депутаттар. Жөнөкөй жарандарга шарттарды түзүп койсо болот деп. Сабырдын түбү сары алтын. Намаз убактысын узартуу маселесинде ачууга алдырбаңыз. Ар ким өзүнүн ой пикирин айта турган нерсе. Алдыда майрам күндөрдү кыскартуу боюнча дагы талаш талкуулар күтүлүүдө. Парламенттин табияты ушундай. Энелер күнү жөнүнө кошпосок болот эле. Кандай кесиптин ээси болгуңуз келет? Мен дайым бул эмгектенгенди абдан жакшы көрүп атам. Өтүп бараткан аптада төрага Чыныбай Турсунбеков баштаган парламенттик делегация Швейцария жана Венгрияга иш сапары менен барды. Айта кетсек, Швейцариянын улуттук кеңешинин төрайымы Криста Маквальдер кыргыз парламентинин өкүлдөрүн өз өлкөсүнө чакырган. Расмий иш сапар бийик жолугушууларга жыш болду. Анда төрага Кыргызстанда өтүүчү президенттик шайлоого Швейцариянын техникалык колдоосу керектигин билдирди. Иш сапардын жүрүшү тууралуу кийинки репортажда. Төрага Чыныбай Турсунбековдун Швейцариянын вице-президенти Дорис Лойдхарт менен жолугушуусу. Мында өлкөнүн кызматташтыгы башталган 20 жылдан бери Кыргызстандын ар башка тармактарынын өнүгүшүнө Швейцария колдоо көрсөтүп, 300 миллион швейцар франк гранттык жардам бергендигин спикер эске салды. Эми да шайлоо алдында мамлекеттик каттоо кызматына техникалык жактан көмөк көрсөтүү мүмкүнчүлүгүн караштырып көрөрүнө төрага Турсунбеков ишеним артты. Дорис Лойдхарт болсо 2017 жылы Кыргызстанда өтө турган президенттик шайлоо өткөрүүгө колдоо көрсөтө тургандыгын белгиледи. Швейцариянын улуттук кеңештин төрайымы Криста Маквальдер менен болгон жолугушууда төрага Кыргызстан аймактагы парламенттик башкаруу формасындагы жападан жалгыз өлкө катары келечекте чыныгы демократиялык коомду өнүктүрүүдө кыйынчылыктарды баштан кечирип жаткандыгына токтолду. 2017 жылы Кыргызстанда парламенттик шайлоо өтө турганын эске салып, Швейцариянын жардамын күтүп жатканын, маселен, алдыдагы шайлоого даярдык көрүүнүн алкагында техникалык жардам көрсөтүү мүмкүнчүлүгүн карап көрүүнү өтүнөбүз деди ал. Шайлоого техникалык жардам алуу маселеси спикер Чыныбай Турсунбековдун парламенттер аралык бирликтин баш катчысы Мартин Чунконг менен болгон жолугушуусунда дагы талкууланды. Төрага анда Кыргызстанда гендердик балансты сактоого өзгөчө көңүл бурулуп, мыйзам чыгаруу органдарында 20%дан ашуун аялдар түзөрүн маалымдады. Аны менен катар Чыныбай Турсунбеков Швейцариянын кантон кеңешинин төрагасы Рафаэль Конт менен да кездешти. Өз сөзүндө төрага парламент аралык байланыш кызматташтыкты өркүндөтүүдө чоң мааниге ээ экендигин билдирди. Спикер инвестиция тартуу маселесине кайрылып, Кыргызстан швейцариялык ишкерлер үчүн максималдуу жагымдуу шарттарды түзөрүн кошумчалады. 2016-2019 жылга жаңы келишим түзөбүз. Ошо келишимде бардык багыттарды камтып жатат. Биринчиси бул билим берүү тармагы, экинчиси бул туризм тармагы, үчүнчүсү бул айыл чарба тармагы. Ушул эле күнү Жогорку кеңештин делегациясы Швейцария парламентинин пленардык жыйынына катышып, алардын иши менен таанышты. Парламенттин иштеши менен таанышып, ошол парламентте кайсы маселелер кандай чечилет экенин, ошону биздин ишибизде биз карап аткан маселелерди кандай кылып оңдоо жаатында, өзгөртүү жаатында кандай тажрыйбасын алсак болот деп. Кыргызстан Азия жана Европаны байланыштыруучу экономикалык көпүрө жана финансылык кесилиши. Бул тууралуу Жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков Швейцарияда дүйнөлүк экономикалык форумдун башкаруу кеңешинин мүчөсү Филипп Реслер менен болгон жолугушууда билдирди. Спикер Манас аэропортун трансконтиненттик транспорттук жана жүк ташуу түйүнүнө айлантуу боюнча демилгеси менен бөлүштү. Парламент демократия боюнча бир эл аралык конференцияны биргелешип өткөрүү боюнча сунушун киргизишти. Ал эми бүткүл дүйнөлүк экономикалык форумдун өкүлдөрү менен жолугушуу учурунда Кыргызстанда bir regionduk ekonomikal seminer ötkörü boyunca sonuçların kirgizişti. Aytor her bir joluguşuda Kırgızstan'a menen işteşiге dilgirliklerin dayarlıkları jaşırышкан жок.
Кыргызстанда динине, жынысына, улутуна жана саясий көз карашына карабастан ар бир жарандын укуктары корголгон. Бул тууралуу төрага Чыныбай Турсунбеков Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Заид Раат Аль-Хусейн менен болгон жолугушууда айтты. Кыргызстандын мамлекет башчысынын негизги максаты да адам укуктары камсыздалган өлкөнү туруктуу өнүктүрүү экендигин спикер айтып өттү. Жолугушууда Кыргызстандагы коммерциялык эмес уюмдардын ишмердүүлүгүнө байланыштуу мыйзам долбоору жөнүндө да сөз болду. Кызыл Крест төрагасы Петер Мауэр менен болгон жолугушууда саламаттык сактоо маселеси каралды. Кызыл Крест пенитенциардык мекемелердин инфраструктурасын жакшыртуу боюнча маанилүү иштерди жасап жатканын, айталы абактагы кургагучук менен ооругандар үчүн дарылоо жайы түзүлгөндүгүн төрага өз сөзүндө белгиледи. Ушул эле күнү төрага Чыныбай Турсунбеков башында турган парламенттик делегация Женевадагы Кыргызстандын Бириккен Улуттар Уюмуна караштуу туруктуу өкүлчүлүгүнүн кеңсесиндеги элчиликке барды. Кызматкерлер менен баарлашуу болуп, Чыныбай Турсунбеков ардактуу меймандар китепчесине кол жазмасын калтырды. Андан соң Кыргыз парламент башчысы Женева дипломатиялык мектебинин президенти Колумте Сейлс Мерфи менен жолугушту. Төрага Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин дипломатиялык академиясы менен Женева дипломатиялык мектебинин ортосунда кызматташтык мамилелердин жөнгө салынаарына кызыктар экендигин билдирди. Жогорку Кеңеш төрагасы Чыныбай Турсунбеков баштаган парламенттик делегация Швейцарияга болгон иш сапарынын жүрүшүндө Гюрер аймагындагы сыр өндүрүүчү заводу менен таанышып чыкты. Делегация курамына кирген депутаттар сыр өндүрүүчү заводдун инфраструктурасына жана инновациялык өндүрүшүнө күбө болушту. Европа биримдиктери өзгөчө башынан эле Кыргызстан көз карандысын алгандан баштап эле жана өзгөчө дагы ошо 2019 саясий окуялардан баштап да Кыргызстанга өзгөчө көңүл буруп, өзгөчө жардам бере башташты. Ал эми парламент делегациясынын расмий иш сапары андан ары Венгрияда уланды. Спикер Чыныбай Турсунбеков алгач Венгриянын президенти Янош Адер менен жолугушту. Парламент башчысы эки тараптуу кызматташууну, парламенттик карым-катнашты күчөтүү приоритеттүү багыттардын бири экендигин белгиледи. Сүйлөшүүдө чоң мүмкүнчүлүктөргө карабай, соода-экономикалык кызматташуу ойдогудай эместигин билдирди. Анткени менен төрага венгер бизнесмендерине максималдуу жагымдуу шарттар түзүлөөрүн айтып, транспорт, коммуникация, айыл чарба, энергетика, курулуш, орто жана чакан ГЭСтерди куруу, кайра иштетүү, тоо-кен өнөр жайы боюнча инвесторлорго эшик ачык деди. Өз кезегинде венгер президенти Янош Адер мындай сурушты колдой тургандыгын билдирди. Андан соң Жогорку Кеңеш төрагасы Чыныбай Турсунбеков венгер парламентинин төрагасы Ласло Кёвер менен жолугушту. Кесиптеш менен болгон сүйлөшүүдө төрага парламенттик демократияны бекемдөө, байланышты күчөтүүгө кызыктар экендигин билдирди. Ал билим берүү жана маданият тармагында кызматташуу эки өлкөнүн достугун күчөтөөрүн белгиледи. Ага улай кыргыз студенттери Венгриядагы жогорку окуу жайларында окуш үчүн 25 орун бөлүүнү чечип берүүнү өтүндү. Кесиптеши Ласло Кёвер болсо парламент аралык карым-катнашты күчөтүүнү колдоп, венгер тарап парламенттик демократияны өнүктүрүү боюнча өз тажрыйбасы менен бөлүшүүгө даяр экендигин маалымдады. Биргелешкен билдирүү кол койдук, биргелешкен билдирүү жасадык. Бул билдирүү биздин ушул эки тараптуу мамилени жакшыртуу боюнча баардык тармактарды камтыган, ошонун ичинде парламенттер аралык мамилени да камтыган бир билдирүү болуп калды. Кыргызстан менен Венгриянын экономикалык кызматташтыгы боюнча улуттуу маселелер төрага Чыныбай Турсунбеков менен Венгриянын экономика министри Михай Варк менен болгон жолугушууда дагы талкууланды. Төрага өз сөзүндө Венгрия Кыргызстан үчүн туруктуу өнөктөш болоорун белгилеп, бул иш сапар венгердик инвестицияны тартууга түрткү берерин кошумчалады. Спикер көптөгөн экономикалык тармактар боюнча эки тарапка тең пайдалуу болгон долбоорлорду ишке ашырууга мүмкүнчүлүк бар экендигин айтып өттү. Экономика министри Кыргызстанга атайын bir самолет менен ишкерлерди жиберип, венгер ишкерлерин жиберип, Кыргызстанда ошол эки тараптуу соода-экономикалык байланышты күчөтүү боюнча жана инвестиция маселесин колго алуу боюнча өзүнүн сунушун киргизди. Мындан сырткары депутаттар Будапештте венгер тилине которулган Манас эпосунун китебинин бет ачар аземине катышты. Котормочу, окумуштуу, түрколог, этнограф Давид Шомфай Каранын айтымында бул жолу Сагынбай Орозбаковдун айтуусундагы Манас дастанынын кыскартылган варианты которулган. Ал Манас эпосун изилдеп, Кыргызстанга көп келгендиктен кыргыз тилин дагы мыкты өздөштүргөн.
Манаста кыргыздын байыркы руху жакшы чагылдырат. Эгер Манастың руху бийик турса, эгер Манастың ошондой манасчылыктын салты улана берсе, мен боюмча кыргыздардын элдик намысы көтөрүлөт, жана кыргыздардын болочогу да кең болот. Бүгүнкү мына ушул жасалып аткан иш биздин мындан аркы мамилелерибиздин өнүгүшүнө сөзсүз түрдө чоң салымын кошот деп эсептейм. Бул биздин бири-бирибиздин маданий мурастарыбызды окуп үйрөнүүдөгү алгачкы жана чоң маанилүү кадам болуп калды деп белгилеп этмекчимин. Иш сапарынын алкагында эл өкүлдөрү Венгрияда билим алып жаткан студенттердин дагы абалын сурап баарлашты. Ал ортодо коңшу өлкөлөр менен карым-катышты кантип жандандыруу керек? Чегарадагы көзөмөл пункттарыбыз заманбап, эл аралык стандарттарга жооп бергидей болуп оңдолууга тийиш. Мындай тапшырма Жогорку Кеңештин транспорт, коммуникация, архитектура жана курулуш комитетинин Ак жол өткөрүү пунктундагы көчмө жыйынында коюлду. Комитет мүчөлөрү кырдаалды көрүп, ал жерде ыңгайлуу шарттарды түзүү үчүн башкы план түзүү тапшырмасын берип келди. Сардар айымга окшогон 15 000 адам күн сайын ушул кыргыз-казак чегиндеги Ак жол өткөрүү бекетинен ары бери өтөт. Сезон башталганда алардын саны 30 000ге жетет дешет чегарачылар. Өткөрмө бекеттеги башаламан соода токтотулуп, мурдагыдан бир топ тартипке келген. Мында унаалар да киргизилбей калгандыктан жарандар жүктөрү менен ысык суукта 1 чакырымдай жерди жөө басып өтүүдө. Ушинтип муналарды тосуп, бияка чейин машина келбейт, мен колдорубузду көтөрүп турбайсызбы? Мурун мындай деген жок эле, азыр эми ушинтип анан торлорун коюп коет. Жакшы болот эле ошолорду ачып, бул немеге кошулгандан кийин, таможенный союзга кошулгандан кийин ачып коюпса жакшы болмок элдерге дейт. Көп иштер жасаш керек, элдердин нааразычылыгы, мына адамдар ооругандар, инвалидтер ушул жерде 1 километр жерди жөө басат экен, уялбай эле тачкага отуруп алып эле шашкан адамдар бар. Анан ушул маселелерди чечиш үчүн биз билебиз, бул жактан эч кандай товар өтпөйт экен, картошка өтпөйт экен. Жөнөкөй жарандарга шарттарды түзүп койсо болот деп. Проблеманы жеринен көргөн эл өкүлдөрү жарандар, унаалар дагы көзөмөл өткөрмө жайынан бат жана жеңил өтүп, элдин нааразылыгы болбошу керек деди. Вход, если у нас вот в первое впечатление, проходя вот эту вот границу, человек... Сырттан келген туристтер менен коноктор алгач эле көзөмөл өткөрмө жайындагы абалды, ал жердеги тейлөөнү көрүшөт. Анан ошондон алгачкы таасирлерди алышат. Ошондуктан Ак жол көзөмөл өткөрмө жайы биздин жарандардын ыңгайлуулуктары үчүн эле эмес, коноктор үчүн да өлкөнүн жүзүндөй милдетти аткарат. Каржы таап, инфраструктурасын заманбап абалга келтирип оңдоо кажет. Будет функционировать 13 пропускных вот таких вот пунктов. Комитеттин буга чейинки жыйындарында өлкөдөгү көзөмөл өткөрмө пункттарынын абалы сынга алынып, жарандар үчүн шарт түзүү боюнча чек ара кызматына тапшырмалар берилген. Алардын айрымдары аткарылганын депутаттар көрүп чыкты. Өзүңүздөр көргөндөй биз биринчи шлагбаумду 70 метрге жылдырдык бер жака. Эл өкүлдөрү унаа токтотуучу жай сыяктуу тейлөө объекттерин куруу үчүн башкы план иштеп чыгууну өкмөттүн тиешелүү мекемелерине тапшырды. Ген планды түзүү эле ошого шылтап коюп отурбастан биз бул жерде эмне потенциал бар, ошонун баарын колдонуп азыркы күндө тез аранын ичинде тез убакыттын ичинде чечип, отургандардын баары өкүлдөр чечишке аракеттениш керек. Биринчи жер чечиш керек. Жер чечсек, аны бир категориядан экинчи категорияга өткөрсөк, азыр законда биз кабыл алабыз. Бул проблема өзүнөн өзү чечилет. Жерди өзү куруп эле, өзү эле бааларын койсо, бул өзүнөн өзү бактап турган иш. Ошондой эле товар ташыган ишкерлер көзөмөл өткөрмө жайын жакшыртуу боюнча өз сунуштарын берди. Алар буга өздөрү каражат кошууга даяр. Мындан улам өкмөт башкы план түзүүдө бизнесмендер менен биргеликте иштесе болору белгиленди. Көчмө жыйындын соңунда өткөрүү бекеттин инфраструктурасын заманбап абалга келтирип оңдоо үчүн июндун аягына чейин каржы маселесин табуу өкмөткө милдеттендирилди. Ал эми чек арада жашаган айрым кыргызстандык жарандар паспорт менен камсыз болбой калган учурлар бар. Бул маселе парламенттин Кыргызстан фракциясынын Араван районундагы көчмө жыйынында талкууланды. Ошондой эле дыйкандардын өндүргөн азык-түлүк продукциялары баа болбой жатканы айтылып, шайлоочулар тарабынан эл өкүлдөрүнө сунуштар берилди. Кененирээк кийинки материалда. Район тургундарынын көйгөйлөрүнүн бири паспорт маселеси. Араван району Өзбекстан менен чектеш жайгашкандыктан анклавда тургандардын жарандыгын аныктоо кыйынга турат. Ошондой эле никелешүү учурунда да паспорт алуу оор ишти жаратат. Өзбекстандан чек араш болгон биздин ушу Араван районуна Тепе Коргон, Нурабад,
ушундай айыл өкмөттөрдө көбүнчө биз булар келиндерди биз берип, алардан келин алып жашагандар көп да. 2011 жылдан баштап бизде ошо эл аралык бирикмеси менен чогуу, мына ОБКБОн менен бизде чоң көп проекттер болгон. Ошол аялдарды таап, ошолордун документтерди ошо биздин мыйзамга катаруу документтерди кабыл алып туруп, кийинкисинде ушу жарандыкты алганга. Жолугушуу учурунда жергиликтүүлөр тарабынан өздүк документти берүүдө коррупциялык элементтер коштолору ачыкталды. Муну менен катар 1-2 жылдан документтин ыйгара албай жүргөндөр да бар. Пенсиялар өлгөн эсептейм билем, мен паспортум 3-4 өтмөдү. Эч кандай Мырзакарым ака torога болду, райыс болду иштеген. Өтө болду. Бу кандай гап бул? Бул деген чындап эле өтө орчундуу маселе. Буга мамлекеттик күч органдары, атайын органдар көңүл буруш керек. Ошол себептен жогорку кеңешиндагы кароосуна бул маселе коюлду. Борбордон келген эл өкүлдөрүнө элеттик тургундар райондун аймагындагы негизги делинген көйгөйлөрдү тизмектешти. Дыйканчылык менен жан баккан тургундар өндүрүлгөн айыл чарба азыктары баа болбой жатканына кабатыр. Мына айыл чарба продукциясын дыйкандар өндүргөндөн кийин байкап атабыз. Ошол эле карточка маселеси бүгүнкү күндө өтө курч турат. Бирок бүгүнкү өкмөт бул боюнча иши жүргүзүп атат. Жогорку кеңеш дагы четте турбастан биз бүгүнкү күндө так тапшырма бердик. Кыска мөөнөттө бүгүн кечигип атабыз тилекке каршы, бирок ошол эле учурда дагы эле болсо казыр деле кабыл алса кеч эмес, кошуна мамлекеттер менен сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Жогорку кеңештин аркыл маселелер саатында парламентарийлер бир катар көйгөйлүү маселелерди тизмектешти. Анда тарыхый жерлерге көңүл буруу, суу маселеси, этникалык кыргыздардын жашоо турмушу, виза көйгөйлөрү көтөрүлдү. Жакында эле Фучик көчөсүндөгү ишканалардын биринде газ ташуучу унаа жарылып, анын кесепетинен 3 адам көз жумган. Мындай жарылууну коопсуздуктун сакталбагандыгынан экендигин эске салган депутат жол боюндагы газ куюучу станцияларды тыкыр текшерүү керектигин ортого салды. Азыр Бишкек шаарында, шаардын ичинде, чет жагында, трассаларда көп ушундай газозаправочный жанагы самодельный установкалар коюлуп атат да. Кустарный деп койсок болот. Ошого мындай жакшы көңүл буруп, тез арада ошол маселени токтотуш керек ошолордучу. Бул биринчи мындай айтканда кырсык болду да. А мындайлар болбойт деп эч ким кепилдик бербейт. Кыргызстан суу ресурстарына бай мамлекет. Өлкөнүн дээрлик жалпы аянтында суулардын кенендиги байкалат. Бирок советтик мезгилдин талабына ылайык суу бөлүштүрүүдө Кыргызстандын үлүшү чектелүү гана болгон. Ушул кезге чейин ошол норма менен келе жатабыз. Депутат Осмонбек Артыкбаев аталган маселени карап, суу пайдаланууну кеңейтүү керек деп эсептейт. Тектир жерлери, таллардын бардыгы кургап жатат суунун эле боюнда. А бирок сууну биз чыгарып, ошону атайын тосмолорду тосуп, энергия чыгарып, сууну колдонуп, ошол эле туризм багытында колдоо иши программасы жок, иши жок. Ак Суу районундагы эң илчек суусунда жайгашкан көпүрө кулап калуу коркунучуна кептелип, жайлоого барган тургундарды чочулатууда. Өкмөт ыкчам аракет көрүп, көпүрөнү оңдобосо, жергиликтүүлөргө зыян келүү коркунучу бар. Бүгүнкү күндө айыл өкмөтү мына өзгөчө кырдаал министрлигине да кайрылып тур, эч кандай чара көрүлө элек. Болгону азыр 20-25 эле күн калды. Суу кире турган болсо, бул көпүрөнү агызып кете турган коркунуч бар. Айыл өкмөттөрдү ар тараптуу текшерүү алардын иштөөсүнө кедергисин тийгизүүдө. Мындай пикирди депутат Бакыт Төрөбаев ортого салды. Анын айтуусунда, айыл өкмөт жетекчилери текшерүүлөрдүн көптүгүнөн тажагандай. Ушу айыл өкмөттүн башчылары укугун коргобойлукпу? Иштетпей коюшту айыл өкмөттүн башчыларын. Мына кече жакында мыйзам кабыл алдык, өз алдынча башкаруу органдарын текшерүү жөнүндө. Şu mıyzamda aябай күтүп атышат. Каалаган орган келип текшерип эле кыйнап бүтүштү. Иштегиси келбей калды. Кыргызстан тарыхый эстеликтердин өлкөсү. Түштүк аймактагы зыярат кылуучу Шахфазил күмбөзү жыл өткөн сайын эскирип, турпатын жоготуп барат. Мындай пикирин билдирген депутат Азизбек Турсунбаев өкмөттү тарыхый эстеликтерди сактоодо алгылыктуу иш алып барууга чакырды. Дүйнөгө белгилүү Шахфазил тарихи музей турат, орун алган. Ал жерге былтыр тарих маданият министрлигинен 7 миллион сом бөлүнгөн. Анын 4,5 миллион сому берилген. Бирок 2,5 миллион сом айгы чейин бөлүнө элек да. Ошону бир
өзүңүз бир көңүл буруп контролго алсаңыз. Өткөндө дагы премьер-министр барганда ошол жерде элдер кайрылган, жетекчилер кайрылган. Быйылкы жылдын эсебинен ооган кыргыздарына барууга атайын экспедициялык топ түзүлгөн. Ага өкмөт тарабынан акча каражаты да бөлүнгөн. Бирок белгисиз себептерден улам Памирлик кыргыздарга берилүүчү жардамдар кечиктирилип жатат. Депутат Эмил Токтошов аталган иш эмне себептен токтоп калгандыгына кызыкты. Активисттердин коомдук жардам менен кайрымдуулук акция уюштурулуп, ушул сапарга жөнөкөй жарандар, пенсионерлер, окуучулар өздөрүнүн салымдарын кошуп, колунан келген жардамдарын беришкен. Миграция кызматынын маалыматы боюнча бул иш сапарына 10 миллион сом бөлүнгөн. Алардын планы боюнча 10 февралдан 10 мартка чейин ушул иш сапарга чыгуу керек болчу. Ушул барышта алар 5 үйлөнү алып келебиз деп пландаштырган. Бирок тилекке каршы бул ишке ашкан жок. Ал эми депутат Жылдыз Мусабекова Ат башы районундагы Бирлик айылынын мектебин тездетип бүтүрүү маселесин өкмөттүн алдына койду. Сентябрь айында ишке берилүүчү мектептин курулушу кечеңдетилип жатат. Ошо мектебинин курулушу башталганына 3 жылдын жүзү болду. Барып кыдырсам багы иш жагдайы кубантарлык эмес. Эски мектеп болсо кулаганы калыптыр, аны тиреп коюшкан. Эгер Непадан кырсык болуп мектеп кулап калса, бизде билесиздер, сентябрда эле суук түшөт. Сокулук районунун аймагындагы даачалар азыркы күнгө чейин айыл статусуна ээ болбой келет. Ошого байланыштуу бир катар социалдык көйгөйлөр бар. Жергиликтүүлөр өкмөткө кайрылып, бирок оңчулуктуу жооп ала албай жаткандыгын депутат ортого салды. Мектеп жок, садик жок, ФАП жок. Эл аябай кыйналып атат. Ушул канча жерде түтүн бар экен. Ушул ар бир Кыргызстандын ар бир түбүнөн келген ушул Кыргызстандын жарандары ушул жакта өздөрүнүн жанын багып, өздөрүнүн бала чагысын багып атат. Өкмөттөн аларга эчтеңке сурабайт. Ушул статус эле сурап атат. Ушул канча айтса болот да? Урматтуу, мен премьер-министрге кайрылып кетейин деп атам. Араван районундагы Чегават айылында балдар интернаты жайгашкан. Анда Жалал Абад жана Ош облустарынын ар кайсы аймактарынан келген балдар билим алышат. Бирок интернаттын имараты эски болгондугуна байланыштуу окуучулардын жана мугалимдердин өмүрүнө коркунуч туулган учурлар бар экенин эл өкүлү эскертти. Өзгөчө кырдаал министрлигинин тарабынан бул мектеп интернатты текшерип чыгып, жана толугу менен бузуп, кайрадан куруу зарылдыгын өз корутуусунда көрсөтүп кеткен. Жана бул мектеп интернаттын куруу долбоордук сметасы даярдалып, 2013 жылы Кыргыз Республикасынын өкмөткө караштуу архитектура, турак жай жана коммуналдык чарба мамлекеттик агентине билим берүү министрлигине жөнөтүлгөн. Бирок тилекке каршы 3 жылдан бери, атап айтканда бүгүнкү күнгө чейин алар тараптан эч кандай аракеттер жок. Өткөн аптада парламентте жума намазы убактысын 1 саатка узартуу демилгеси эң кызуу талаш талкууларга себеп болду. Тармактык комитетте бул мыйзам долбоору өтпөй калганына байланыштуу белгилүү диний ишмер депутаттарга катуусын айткан. Ага жооп иретинде мамлекеттик коопсуздук кызматы эскертүү берип, муфтият диний өкүлдү ачууга алдырбоого үндөгөн. Ал эми аталган мыйзам долбоорун колдогон жана каршы чыккан депутаттар парламентаризм сабактары көрсөтүүсүнө катышып, өзүнүн жактоочуларын сабырдуулукка жана кечиримдүүлүккө чакырды. Бул мыйзам эртеби кеч бир түшүнүк болгондо элдерибиз бир туура бир талкууга келгенден кийин депутаттарыбыз колдоп берет деген бир жакшы ниеттемин. Бул биздин талаш. Биз депутаттардын ушундай бир мыйзамды талаша турган, анча-мынча ар ким өзүнүн ой пикирин айта турган нерсе. Ошондуктан буну өтө эле бири-бирибизди душман кылбагыла. Мына белгилүү диний ишмер алым Чубак ажынын билдирүүсүнөн кийин, мисалы сизде катуусундаган билдирүүсүнөн кийин социалдык тармактарда бейөкмөт уюмдар, дагы башка коомчулуктун өкүлдөрү, атуулдар, ошондой эле сиздин жактоочуларыңыз радикализмге жол жок деген аталыш менен мындай бир өнөктүк да баштап жиберишти да. Анан мисалы сиз дагы ошо өзүңүздүн жактоочуларыңызга, өзүңүздүн көз карашыңызды колдогондорго мындай кандай багыт берет элеңиз? Мисалы бул жерде азыр ажырымга жол бербеш үчүн эмне кылыш керек? Сиз эмне кыла аласыз азыр? Мен муну өзү ажырым болушун каалабайм. Бирок эгерде
мага карата бир тараптан таптакыр эле сын, таптакыр эле бурмаланган маалыматтар ала берсе, мен жооп берип коюшум керек. Бирок орозонун күнүндө биз уруш талашка, жаатташып бөлүнүп айтышка жол бербешибиз керек. Менин колуман келгени, мен болгону адамдарды ошону чакырат элем. Эч кандай бул мыйзам эгер зарыл болсо, колдосо, депутаттар колдоп берсе өтүп иштей берсин. Аны иштебесин деп эч ким чакырып жасаган жок. Намазга каршы чыккан эч ким жок. Ошондуктан эки тарап болуп бөлүнүп чабышуудан эч нерсе жаралбайт. Мага просто менин түз айтылган дарегиме сын болгон үчүн мен жооп берип койдум. Андан башка мен эч кандай жок. Эгерде керек болсо ушул мыйзамды колдогондор келип, мисалы, сен эмне үчүн колдободуң десе дагы мен жакшынакай чыгып, алардан кечирип коюңуздар. Мен ушундай оюм бар эле деп аларга мындай түшүндүрүп бергенге мындай даярмын. Жогоруда сөз болгондой, парламенттин табияты ушундай. Талаш талкуусуз дээрлик бир дагы маселе чечилбейт. Айталы, жакынкы күндөрү майрамдык даталарды кыскартуу боюнча дагы курч талкуу болушу ыктымал. Жогорку кеңештин депутаты советтик учурдан бери белгиленип келген айрым майрамдык даталарды эс алуу күнүнөн алып салууну демилгеледи. Дастан Бекешев сунуштаган мыйзам долбоору жалпы эл өкүлдөрүнүн колдоосуна ээ болсо, мындан ары 23 февраль, 5 май жана 7 ноябрь күндөрү жумушчу күн болуп калышы мүмкүн. Азыркы мыйзамдар боюнча Кыргызстанда жылына 12 дата кызыл менен белгиленет. Алардын экөө Ороз айт, Курман айт сыяктуу диний майрамдар. Депутат Дастан Бекешевдин баамында майрамдардын айрымдары айрыкча советтик мезгилден бери белгиленип келген кызыл даталар өзүнүн актуалдуулугун жоготууда. 3 күндөрдү эмгек кодекстен алыш керек, ошундай сунушту берип атам. Бул 23 февраль. Себеби биринчиден бул биздин Кыргыз Республикасынын тарыхка байланыштуу эмес. Ошол эле Россияда бул күн боюнча көп талаш тартыштар бар. Себеби ошол 23 февральда чоң окуялар болгон жок. Анан 5 май. 5 майды карасак, Конституция күнү, ооба, бул дагы абдан баалуу бизге күн. Бирок көпчүлүк мамлекеттерде ушундай атайын Конституциянын күнү майрамдашпайт. Долбоорго ылайык бул майрам күндөрүнүн саны кыскарат дегендикке жатпайт. Айталы, алардын ордуна энелер жана балдарды коргоо күнү сыяктуу жаңы даталар кириши ыктымал. Мыйзам сунушталды. Бул биринчи мыйзам эскерүү күндөр боюнча жана эмгек кодекске өзгөртүүлөр мыйзам. Эки мыйзам экөө байланыштуу, бири-бирге байланыштуу болуп атат. Себеби мындайда бул максат жөн эле майрамды кыскартуу эмес. Бизде саясатка байланыштуу майрамдар абдан көп. Анткени менен эл өкүлүнүн демилгеси коомчулукта эки чекей пикирлерди жаратууда. Сунушту кубаттагандардын алдыңкы сабында жогорку окуу жайлары бар. Бекешевдин сунушу туура десек болот. Ошол Дастан айткан 5 май, 7 ноябрь деле эмес, 10 апрелде дагы, 24 мартта дагы майрам күнү эмес, ошол окуу иш күн кылып, ошол эскере турган иш-чараларды, ошол күнгө байланыштуу маанисин таржымалын ачып бере турган сабактарды жана башка конференция сыяктуу илимий иш-чараларды өткөрсө туура болмок. Кыргызстанда биздин мамлекетте ансыз майрамдар абдан көп. Алардын ордуна иштеш керек, иштебесек эч нерсеге жеткенге мүмкүн эмес. Ал эми 7 баланын атасы Токубай Түмөнбаев үчүн кыскартууга сунушталган майрам күндөрдүн айрымдарын белгилөө көп жылдан берки үй бүлөлүк салтка айланган. Ал бул даталарга тийбеш керек деген пикирде. 5 май, 7 ноябрь деги булардын 23 февралдын баарын жоюп, энелер күнү жөн эле кошпосок болот эле. Анан ошолордун ордуна ошолорду ушул энелер күнүн эле кылбайбызбы? Ал төтө атам замандан берки келаткан майрамдарда. Аны үчүн биз жокко чыгарабыз. Эмне үчүн жанагы боор экил иш күндү тияка жылдырып, бул иш күндү тияка жылдырып деген. Антпай эле мурункудай эле койпосо болот эле. Эми иштеп аткан кишилерге 5 күн эс алуу деген эмне? Баягы майда ошентип түштүгү 5 күн эс алуу. Мурункудай эле койпосо туура болмок. Ал эми бул мыйзам долбоору боюнча шаардык тургундардын пикири кандай? Мынча майрам деле кереги жок. Шартына жараша деп ойлойм мен, напримерчи. Ылайыктуусын калтырып, ылайыксызын эгер Кыргызстанга ордугун келтирип атса, алып койгон эле туура го деп ойлойм. Бизде жакшы эле майрам болбой калды. Эне элдер
Niye kандай bayramları bilbey kalышты го, мурултуп өттү го. Ар бир bayramдын болушунун өзүнүн себеби бар. Мен ойлойт элем, кыскартып салыштын кереги деле жок деп. Болуп келген да. Ошого биз көнүп те калганбыз. Ошондо старый поколение дегендей, биз көнгөнбүз. Даталуу элге керектүү майрам болсо керек. Анан эле майрамдын баары эле керек деп 6 күн эс алса, ансыз кылган кызмат жок бийликте. Анан өзүнүн тартиби болуш керек да майрамында. Жумушчу эмес күн бул өлкөнүн экономикасына жалаң зыян алып келет деген түшүнүк да жаңылыш дешет адистер. Майрамдык даталар көптөгөн өлкөлөрдө соода сатыкты жандандырып, кызмат көрсөтүү тармагына стимул берет. Ошондой болсо дагы майрамды маанисине карап белгилейли деген демилге көтөрүлүп жаткан кези. Парламентте мындан башка дагы көптөгөн маселелер талкууланып, бир нече мыйзам долбоорлору кабыл алынды. Алар тууралуу апта хроникасынан көрүп алалы. 6-июнь дүйшөмбү бюджет жана финанс боюнча комитет өлкөнүн мамлекеттик жана мамлекеттик эмес карыздарынын жогорку чегин кайрадан ыраатташтырууга багытталган Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жана мамлекеттик эмес карызы жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзамдын долбоорун карап парламенттин кароосуна жиберди. Агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана региондук өнүгүү боюнча комитети Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун экинчи окууда жактырды. Социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламаттыкты сактоо боюнча комитет Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамдын долбоорун карап, 3-чү окууда жактырды. Ага ылайык мамлекеттик пенсиялык социалдык камсыздандыруу жөнүндө жана пенсияларды эсептөө үчүн эмгек акыга түзөтүү коэффициенттери жөнүндө мыйзамдарга түзөтүүлөр кошумчаланууда. Республика Ата Журт фракциясынын лидери Өмүрбек Бабанов Азиядагы лидерлик борборунун өкүлдөрү менен жолугушту. Анда Колумбиянын жогорку бизнес окуу жайларынын жана Гарвард мектебинин студенттери менен бүтүрүүчүлөрү келишкен. Өмүрбек Бабанов жолугушууда парламенттик демократия, өлкөнүн өнүгүү багыттары боюнча айтып берди. 7-июнь шейшемби эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитет Кыргыз Республикасынын өкмөтү менен Кувейт мамлекетинин өкмөтүнүн ортосундагы кош салык салуудан качуу, киреше жана капитал салыктары боюнча салык салуудан качууну болтурбоо жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоорунун концепциясын жактырды. Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитети камакка алынган депутаттардын эмгек акысын төлөө жол жоболорун кайрадан ыратташтырууга багытталган Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттарынын статусу жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорунун концепциясын жактырды. Отун энергетикалык комплекси жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитет Жалал Абад облусундагы Токтогул районунун жана Кара Көл шаарынын жазы кечүү айылын аймагында Токтогул КЭСин жана суу сактагычын курууда келтирилген зыяндарды компенсациялоо жөнүндө мыйзамдын долбоорун жактырды. 8-июнь шаршембе парламент лотереялык ишти жөнгө салуу чөйрөсүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорду биринчи окууда жактырды. Автотранспорт каражаттарынын ээлеринин жарандык укуктук жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандыруу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамдын долбоору кабыл алынды. Маалыматташтыруу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун жогорку кеңеш жактырды. Кыргыз Республикасындагы эркин экономикалык зоналар жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамдын долбоору четке кагылды. Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун парламент четке какты. 9-июнь бейшемби Жогорку кеңеш Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамдын долбоорун биринчи окууда жактырды. Мамлекеттик социалдык камсыздандыруу маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору биринчи окууда кабыл алынды. Экологиялык коопсуздук жаатындагы Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамдын долбоорун жогорку кеңеш жактырды. Кыргыз Республикасынын граждандык кодексине өзгөртүү киргизүү жөнүндө мыйзамдын долбоору колдоо тапты. Чүй облусундагы Сокулук районунун Гавриловка айыл аймагындагы Жыламыш айылын Жаңгарач айылына өзгөртүп атоо жөнүндө мыйзамдын долбоору кабыл алынды. Кыргыз Республикасында мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча пенсиянын топтоо бөлүгүн каржылоо үчүн каражаттарды инвестициялоо жөнүндө мыйзам долбоорун парламент кабыл алды. Кыргызстан парламенттик фракциясынын лидери Канатбек Исаев Токмок шаарындагы балдар интернатында билим алып жатышкан окуучуларды кабыл алды. Анда фракция лидери окуучулардын кызыккан суроолоруна жооп кайтарып, жогорку кеңештен аткарган иштери тууралуу маалымат берди.
10 июнь жума Республика Ата Журт фракциясында некеде туруу үчүн кыздарды зордуктагандарга карата жаза чараларын катаалдаштыруу максатында депутаттар тобу тарабынан иштелип чыккан кылмыш кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча мыйзам долбоорунун бет ачары болду. Ошондой эле фракциянын көчмө жыйыны болуп, Кыргыз Республикасында шайлоо өткөрүүнүн тутуму тууралуу талкуу жүргүзүлдү. Анда алдыдагы боло турган шайлоолорду жакшыртуу жактары ортого салынып, аткарылып жаткан иштер айтылды. Өнүгүү прогресс парламенттик фракциясынын жыйынында Кыргыз Республикасындагы ветеринардык иштин бүгүнкү күндөгү абалы талкууланды. Маалыматка ылайык, Кыргызстандагы ветеринардык тармактын абалы боюнча Евразия экономикалык бирликтин адистери 6 ирет келип, жалпы эпизоотикалык абалдын туруксуздугу, эпизоотикалык аймакташтыруу, мониторинг системаларынын жоктугу, ветеринардык лабораториялардын талапка жооп бербестиги боюнча дооматтарды коюп кеткен. Республикада бардыгы болуп 28 ветеринардык лаборатория иштеп келет. Бул лабораториялардын турган турпаты, жабдылышы жана квалификациялуу адистер менен камсыз болушу талапка жооп бербейт. Парламенттин аппарат жетекчисинин орун басары Сүйүнбек Касманбетовдун жетекчилиги менен өткөрүлгөн жыйында Жогорку Кеңештин келерки аптадагы күн тартибинде талкуулануучу мыйзам долбоорлору бекитилди. Кыргызстанда банги заттарын колдонгондор азайды. Муну менен катар эле банги базарында шогулдангандардын айрым атактуулары кармалды. Бул чөйрөдө дагы кандай иштер аткарылып жатат? Жогорку Кеңештин укук тартиби жана кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча комитети банги заттарды көзөмөлдөө мамлекеттик кызматында болуп, мекеменин иши менен таанышты. Теманы кабарчы узулантат. Бул кызматта өзгөчө даярдыктан өткөн атайын топ бар. Мындай кызматкерлердин аракети артында бангиликти жүгүртүүнү көзөмөлгө алып, бөгөт коюу аракеттери көрүлүп келет. Эл өкүлдөрүнүн кызыгуу арткан негизги максаты банги заттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы көрүлгөн аракеттер жана аткарылып жаткан мыйзамдар болду. Кызмат жетекчиси Рафик Мамбеталиевдин ишендиришинче, мурунку жылдарга салыштырмалуу иш ыргагы дээрлик жакшы нукка бурулган. 2013-2016 жылдары аралыгында мезгилде Кыргызстандын аймагында бардык укук коргоочу органдар тарабынан мыйзамсыз жүгүртүүдөн 147 тоннадан ашуун банги заттардын түрлөрүнө алынган. Ушул мезгилде Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу банги заттарды контролдоо боюнча мамлекеттик кызматы тарабынан 80 биргелешкен жана эл аралык операциялар өткөрүлүп, алардын натыйжасында 765 килограммдан ашуун банги зат түрлөрү алынган. Алардын жалпы наркы 33 миллион америкалык долларын түзөт. Банги затын сатуу менен алектенген жарандарды жазалоодо мыйзамдарды катаалдаштыруу жактар айтылды. Болбосо кылмышка шектелип кармалгандар сот тарабынан оңой кутулуп кеткендери да бар. Мыйзам чегинде 10 жылдан 15 жыл, 20 жылга чейин берилет. Эгер ири өлчөмдөгү банги зат болсо 25 жылга чейин берет. 10 жылдан өйдө. Мыйзамдарга өзгөртүү сунуштарды берсеңиздер, биз мисалы ошону Жогорку Кеңештен колдоп чыкканга даярбыз. Бүгүнкү күндө күрөшүп иштеш керек. Жылдан жылга күчөп барат да бул. Жылдан жылга көбөйүп барат. Эч ким бул балейден корголгон эмес. Жашоо сонун экенин бил. Туура тандоо жаса. Отурумда жаш жеткинчектер синтетикалык заттарды колдонуп, бангиликке берилип бара жатканы талылуу маселе экендиги талкууланып, мындай көрүнүштөрдү азайтуу боюнча жаштарды жакшы жолго үгүттөө сунуш айтылды. Окуучу балдар мына азыр мен өткөндө интернеттен окуган азыр насвайга жаңы спайстын түрлөрүн кошуп алып, насвай тартып атышат дейт. Мына бул иштеп аткан кызматкерлердин график түзүп коюп, телевидение көбүрөөк чыгыш керек. Жана абдан бир жакшы сөз айтты. Наркотика бул эки гана жол калып барат, өлүмгө же түрмөгө деп. Жыйын соңунда депутаттар сунушталган мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү колдоп беришээрин билдирди. Кыргызстанда ак койдун уяң жүнүнө суроо талап күчөдү. Ошол эле учурда жергиликтүү кездеме токуучу ишканаларга сапаттуу жүн сатып алуу кыйынга турууда. Эми айыл чарба адистери малды асылдандыруу жана кайра иштетүү өнөр жайын өркүндөтүү демилгесин көтөрүүдө. Канткенде кара койду ак койго айлантабыз. Т-95 жылдары элдин баары үлүшкө тийген ак койлорун союп жеп, же бир баш ак койду бир дирмантин чокойго алмаштырып жаткан кезде нарындык фермер Карганбек Шыгаев асыл тукум койлорун сактап калган. Ал качандыр бир кезде ак кой бааланат деген ишеним менен 20 жылдан бери анын тукумун үзбөй келди. Эми ак уяң жүнгө суроо талап күчөгөндөн бери анын кара койлору ак козу тууп баштады. Азыр асылдандыруунун жасалма жолу бар. Кийинки күндөрү ак койлорго көп көңүл буруп атат, жакшы эт берет экен, жүнү да баалуу экен.
Учурда кытайлык бизнесмендер Уяң Жүндү жеринен 185 сомдон алып кетүүдө. Айыл чарбагерлери ак койдун башын көбөйтүү, Уяң Жүндү өндүрүү жана аны кайра иштетүү боюнча улуттук программа иштеп чыгышкан. Жеңилүүнү жайын колдоо максатында дотация эмес, субсидия кызыктыруучу акча беришибиз керек. Анын оюнда фермерлер ак койду көбөйтүп, жүндү жергиликтүү комбинаттар гана сатып алып, кездеме кылып чыгарса, мамлекетке көп пайда түшмөк. Бул үчүн өкмөт фермерлерге стимул катары субсидия бериши керек дейт Ирсалиев. Алардын эсеби боюнча субсидияга берилген каражат 1 жылда 3 эсе көбөйүп бюджетке кайтат. Бул жүндүн баары тең мурункудай болбой 100% Кыргызстанда калып, алар жип берилип, андан тор кийим чыксын, андан кечтеме чыгып туруп костюмдар чыксын. Бул костюмдарга госзаказ болсун деп атабыз. Анткени школьный форма деген бар. Жана милициялардын формасы, салыкчылардын формасы. Мына ушуну кыргыздын коюнун жүнүнөн форма кийсе эмне болот? Айыл чарба министрлигинин маалыматы боюнча учурда Кыргызстанда 5 миллион кой бар болсо, анын 125 миңдейи гана ак койлор. Бул 2%-да түзөт. Концепция бул поголовиясын көтөрөлү деп атабыз. Уяң жүндүү койлорду да тыштап салбашыбыз керек. Анткени себеби уяң жүндүү койлорго дагы кичинеден спрос башталды. Жакында эле жанагы Лушикин аттындагы кой чарба плем чарбасында плем продажалар болду. Сурап келген дыйкандар көбөйүп атат. Уяң жүндүү койлордун жүндөрүн алып, бизден алып барып иштетип, кайра эле өзүбүзгө сатып атат да. Эми келечекте мисалы Кыргызстан жакшы мына азыр өнүгүү жолунда, буюрса ошол жолго түшүп өнүккөндө бардыгыбыз эле ошол шерсть же болбосо хлопок кийим текстилге өтүп калабыз да, ошондо ушул койдун жүндөрү бизге дефицит болуп калышы мүмкүн да. Ошого алдын ала иш чара кылышыбыз керек. Комитет малды асылдандыруу боюнча улуттук программаны кабыл алып, ишке ашырууну тездетүү тапшырмасын өкмөткө берди. Аны менен катар жайыттарды асыл тукумдуу кой чарбаларына берүү, селекциялык асыл тукум борборлоруна эксперименттик станцияларды уюштуруу тапшырылды. Кой багуу жакшы деңизчи, бирок билим алуу дагы абдан маанилүү. Биздин жаштардын 3 тилде эркин сүйлөөсүнө шарт түзүлөт. Эгерде эл өкүлү көтөрүп жаткан мыйзам долбоору колдоо тапса, анда мектептерде көп тилдерди өздөштүрүү үчүн атайын окуу программалары киргизилиши ыктымал. Мыйзам долбооруна ылайык 2016 жылдан баштап 2022 жылга чейин жаштар мектеп окуучулары 3 тилде эркин сүйлөп чыгуусу керек. Кененирээк кийинки репортажда. Канча тил билсең, ошончо адамсың. Тил билүүнүн зыяны жок деген Кайрат Осмоналиев мындай мыйзам долбоорун кубаттайт. Мен бул демилгени колдойм. Анткени азыр мына заманбап технологиялар толтура. Керек болсо интернет аркылуу мындай үйрөнсө болот. Мен мисалы өзүм деле келтирсем, англис тилди мындай атайын окуган жокмун. Мен өзүм китептерди сатып алып, интернет аркылуу жана окуу атайын программалар толтурат. Биякта өзүңдүн ыктыярың, өзүңдүн ошо мындай максатыңды койсоң, ишилип биякта шарттарды түзүп коюш керек, бирок аябай көп каражат кетпейт да. Азыр деле көп тилде эркин сүйлөгөн жаштар жок эмес. Мария Колесникова кыргызча, орусча, англисче жакшы билет. Мугалимдердин жардамы, өзүнүн өжөлүк сапаты менен 3 тилде сүйлөөнү мыкты өздөштүрүп алган. Эң алгачкы ушул үйүбүздө баягы турмуш тиричиликтеги колдонулган сөздөрдөн баштап сүйлөп, ата-энем сүйлөөчү кыргыз тилинде. Ошондон ары анан бир туугандарым да сүйлөдү, ошону менен аралашып мен да үйрөнүп кеттим. Тил билүү бул абдан көп таасирин берет, көп жерден жардамы тиет да, баягы кандай. Башка улутта болобу, өз улутунда болобу, баягы тилге көбүрөөк басым кылынат экен да. Өзүм азыр коомдук фонддо иштейм, ошо тил жагынан көп маселе чыгат да. Мисалы, ар кандай маалыматты которууга туура келет, ошол маалыматтарды которуп калабыз да. Мария сыяктуу тил үйрөнүүнү каалаган жаштар көп, андыктан мектептерге окуу программасын киргизүү кажет. Бул биздин милдетибиз. Айлык жок, мектептин мугалимдери жок дей берсек, анда иштесе жок болот. Бул милдет мыйзам аркылуу киргенден кийин биз милдеттүү түрдө акчасын табыш керек, милдеттүү түрдө аны мугалим табыш керек, милдеттүү түрдө балдарды окутуш керекпиз.
Мындай мыйзам долбоору жаштар үчүн маанилүү, бирок практика жүзүндө ишке ашырууда маселелер жаралышы мүмкүн. Изучать язык хотят и очень, я по себе могу сказать, но, к сожалению, Мен мындай мыйзам долбоорунун ишке ашуусун колдойм. Алсак тил үйрөнүүнү каалаган жаштар арбын. Бирок аларга татыктуу, тагыраак айтканда сапаттуу билим берген мугалимдердин саны аз. Өзүм 30 жылдан ашуун мектепте окутуучу болуп эмгектендим. Андыктан бул жакта кандай көйгөйлөр бар экени белгилүү. Мыкты мугалимдер көп болсо, билимдүү жаштар дагы тарбияланып чыгат. Ошондуктан мугалимдерге стимул беришибиз керек. Көп тилдүү инсандардын тарбияланып чыгышы мамлекеттин келечеги. Андыктан окутуу усулдары боюнча ыкмаларды жакшы түптөп, анан кылдат көңүл буруу зарыл. У многих работа с детьми, да, вот я, например, сама тот человек, который очень ценит эту профессию как таковую. Белгилей кетсек, өлкө ичинде 3 тилди өнүктүрүү боюнча мыйзам долбоору депутат Талант Мамытов тарабынан демилгенип, коомдук талкууга коюлган. Акыл Ордо интеллектуал балдар кыздар оюну жер-жерлерде өткөрүлө баштады. Анын максаты балдарды билим алууга кызыктыруу. Окуучулар арасындагы таймаш бул жолу Суусамырдын Кожомкул айылында өттү. Шарты катаал аймакта окуучулардын билим сапатын көтөрүп, алардын ички мотивациясын ойготуу үчүн ар кандай иш-чаралар өткөрүлүп келет. Бул ирет таймаш 5 мектептин окуучуларынын арасында болуп өттү. Андан кийинки биздин максатыбыз болуп ушул өрөөнүн ичинде өткөрсөк. Ушул долбоордун максаты эле эң негизги бул биздин окуучуларыбыздын келечектин ээлерин алдыга чыгаруу. Таймаш соңунда мыкты деген 5 окуучу аныкталып, баш байгеге Кадырбек Конушбаев атындагы орто мектебинин 11 классынын окуучусу Айзада Жантай кызы ээ болду. Абдан кубанып жатам. Бул чындыгында күтүүсүз болду. Абдан даярданып атканда аябай ким жеңер болду экен, кандай болорду экен деп аябай толкундан аябай күтүп жүргөм ушул күндө. Иш-чаранын демөөрчүсү Тынчтыкбек Конушбаев мектептерде ар кандай сынактарды 15 жылдан бери уюштуруп келет. Депутат мугалимдерди шыктандыруу менен мектепте билим сапатын жогорулатса болоорун айтат. Ал эми таза коом курууну өспүрүмдөрдөн баштоо керек. Булардын жыйынтыктары бизге көрүнгөн иш жүзүндө, анткени алар окуткан балдар олимпиадада жакшы жетишкендиктерге ээ болушкан. Улустан келген аракетти балдарга беребиз. Анткени биз билимсиз, илимсиз өзүбүздүн экономиканы көтөрүш өтө кыйыныраак болот. Анын үчүн биз абдан чоң көңүл бурушубуз керек бул жагына. Аталган долбоор кийинки жылы Жайыл районунда уланат. Жергиликтүү тургундардын пикиринде, алыскы айылдарда мындай сынактардын өтүшү окуучуларды мектепке болгон кызыгуусун арттырат дешет. Быйылкы мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн көпчүлүгү дарыгер же экономист болууну каалашат. 11 класста аяктап жаткан балдарга кайсыл кесиптин ээси болгун келет деп сурадык. Бул аптада Сокулук районунун мектеп бүтүрүүчүлөрү жогорку кеңештин мейманы болду. Мен өзү кесип боюнча энергосбережение политехника баргым келет. Анткени Кыргызстан энергия эмесине анчалык да эмес, ошого барып, анан экинчиден экономист болгум келет. Кыргызстан өзүнүн экономикасын экономдоп. Мен окууну бүткөндөн соң экономист тарабына тапшыргым келет. Ички экзамендерге даярданып жатам. Азыр Кыргызстандын экономикасы начар деп санайм. Экономисттер жакшы экономисттер болсо, Кыргызстандагы экономикасы көтөрүлүп, өнүккөнүн каалайм. Медакадемияга тапшырайын деген ой бар болчу. Анткени мен адамдарды куткарып, адамдарды даралагым келет. Илгертен берки эле кичинекей мен берки өзүмдүн эмем да калам. Мен негизи өзүм врач болгум келет. Анан эгерде балым жакшы болуп, Кудай буйрса, жакшы болуп калса, анда врач болом. Кыялдан жүрмүн врач болгонду. Ошол себептен ошол кыялымды орунда алганын каалайм. Мен медайым болуп эмгектенгенди абдан жакшы көрүп атам. Анткени азыркы маалда көптөгөн оорулар кучакчайып жатышат да. Анан көп адам ден соолугунан жабыр тартып, эң биринчи гиподемия болуп атат. Ошондуктан мен кандай гана жагдай болбосун биринчи жардамды көрсөтүп элдерге ошо элге салымды курсун деп ойлойм. Бизнесмен болгум келет. Кыргызстандын экономикасына дагы ушундай жакшы бир эмелерди алып келип, жакшы түрткү болот деп ишенем. Мисалы үчүн, ушу депутат болгонго чейин мен ойлойм, эме болуш керек. Финансово эркин адам болуш керек. Анткени ал коррупция уже жоюлат.
ошо коррупция жолгондон кийин Кыргызстан алдыга чыгат деп ишенем. Келечекте демек сен депутат да болгуң келет турбайбы? Ооба, биринчи бизнесмен, акча, андан кийин уже Кыргызстанды өнүктүргөнгө аябай ырмак. Ушуну менен жогорку кеңештин басма сөз кызматы даярдаган көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Жаннат Мажитова алып бардым. Саламатта туруңуздар.